Алдыдагы күндөр келгенче шашпа. Аллах Куранда Аллахтын буйругу келет. Силер ага шашпагыла. Бола элек окуялар үчүн шашпа. Боюнда бар аялдын курсагындагы баласы толук жетиле электе боюнан түшүүсүн каалайсыңбы? Мөмөнү быша электе эле өзүүнү каалайсыңбы? Эртеңки күн жоголгон сыяктуу. Анын сага кандай болуп келери али сага белгисиз. Ал күн али пайда боло элек. Анын даамы да жок, түсү да жок. Андай болсо эмне үчүн биз өзүбүздү кыйнайбыз? Ал үчүн мусибаттарга түшөбүз. Бир окуялар болот деп кабатырланабыз. Ал келе элек күн бизге насип кылабы же жокпу? Ал бир курсанчылыкпы же жокпу? Негизгиси ал күн кайып, али пайда боло элек күн. Биз көпүрөгө келбей туруп, көпүрөдөн кантип өтүп кетмек элек? Ким билсин? Мүмкүн көпүрөгө жетпей токтоп калабыз. Мүмкүн көпүрө биз жеткенче бузулуп кетет. Мүмкүн көпүрөдөн аман эсен өтүп кетебиз. Келечек тууралуу кеңири ойлонуп, анан келе элек күндөр үчүн кайып эшиктерин ачып, өзүнчө ушундай жаман нерсе болот, тигиндей жаман окуя болот деп кайгы капага батуу бул шариятта жаман жана туура эмес көрүнүш. Анткени бул нерсе инсанды көп ойго салат. Акылга салганда да туура эмес көрүнүш жана жаман мүнөз. Бул дүйнөдө көптөгөн инсандар бар. Келечекти ачарчылык, кембагалчылык, оору, кайгы, мусибат жана башка ушундай сыяктуу божомолдорду айлашат. Булардын баары шайтандын мектебиндеги азгырык сабактарына. Аллах ыйык Куранда мындай дейт: шайтан кедейликти убада кылып, бузукулукка бойруйт. Аллах силерге өзүнүн кечиримин жана ырайымын убада кылат. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү. Көптөгөн инсандар эртең ачка калабыз. 1 жылдан кийин ооруп калабыз. 100 жылдан кийин бул аалам бүтөт экен деп ыйлашат. Инсандын өмүрү Аллахтын колунда болгондон кийин келе элек жок нерсеге алданбоо керек. Качан өлөөрүн билбегенден кийин жок нерсе үчүн алек болуп кайгырбаш керек. Алдыдагы күн келгенче шашпа. Ал жөнүндө сураба. Анын чабуулун күтпө. Анткени сен бүгүнкү күн менен алексиң. Таң калыштуусу кээ бир инсандар али келе элек күнү үчүн үмүттөнүшөт. Ушундай жаман нерсе болот. Ушул күндү унутуу үчүн тигиндей мындай нерселерди жасайлы деп аябай кыжалат болушат. Ошондуктан андай үмүттөрдөн алыс бололу.